Ош облусунун Кара Суу районундагы Катта Талдык айыл аймагынын Баш Булак айылында суюк азот өндүрүүчү завод ачылды. Ачылыш аземне президенттин Ош облусундагы өкүлү Зиядин Жамалдинов, Айыл чарба министрлигинин жетекчилиги, райондук агрардык өнүктүрүү башкармалыгынын башчылары, асыл тукум чарба жетекчилери жана фермерлер катышты. Завод жана жабдуулар айыл чарбасын өнүктүрүү эл аралык фонду тарабынан каржыланып, рынокторго чыгууну камсыздоо долбоорунун алкагында курулду. Долбоордун суммасы 211 000 АКШ долларын түзөт. Жаңачылган заводдо суткасына 312 литр, саатына 13 литр суюк азот өндүрүүгө мүмкүнчүлүк бар. Биздин фермерлерге абдан пайдасы чоң. Себеби дегенде мен ушул келгенде эле ушул фермерлерге сандан сапатка өтүү тапшырмасын бергендим да. Ошондо айтышты эле, бизде шарт жок, ушул уруктандыруу, жасалма уруктандырууну биз кыла албайбыз. Себеби дегенде биз ушул суюктук азоттун жетишсиздигинен биз кыйналабыз деди эле да. Себеби буга чейин бул Өзбекстандан же болсо ошо Бишкектен алып келет экен да. Алып келгенде көптөгөн жоготуулар болот экен. Анан жоготуу болсо, бул жерде ушул жасалма уруктандыруудан кийин ошонун сапаты болбостон, анан элдер дагы көп түшүккө түшүп, анан ишенбешүүлүк болгон экен да. Азыр мынакей ошонун негизинде азыр ушул биз фермерлерге жакшы шарт түзүп бердик. Ушул жерде мына Катта Талдык айыл өкмөтүнүн аймагында ушул заводдун ачылышы. Эми Кудай буйруса ушул жерден чыккан суюктук өндүрүлгөн бул азот ушул жасалма уруктандырууга көп пайдасы тиет. Демек, мен айта аламын толугу менен эмби Кудай буйруса биздин фермерлерибиз жанагы биз койгон тапшырманы сандан сапатка өтөт деген чоң оюбуз бар. Ошол эле мезгилде ушул асыл тукум чарбалар дагы мындан кийин көбөйөт. Азыр биздин Ош облусунда бизде 31 асыл тукум чарбаларыбыз бар экен. Кудай буйруса мындан кийин аларды көбөйткөнгө толук мүмкүнчүлүктөр жаралды. Бунун принцип работасы кадимкидей эле абадан биз демеп аткан абаны алып компрессордон бөлүп, кислород, азот суусун бөлүп, газообразный азотту бияка генератор жидкий азотко берет. Бияктан муздатылып, тоңдурулуп, суюк түрдө, газдан суюк түргө өтүп, бияктан хранилищасына, танкерине өтөт. Ошол. Процесстер эч кыйынчылык жок. Бүт баары автоматизированный, адамдын как минимальный тежеси бар биякта. Кнопкаларды эле басат. Эч оорчулугу жок. Бурап сурамай эчтеке жок биякта. Только кнопка басат, күйгүзгөн, өчүргөн болду. Ошо. Зыяндуулугу боюнча вообще биз демеп аткан азот болгондон кийин биякта зыяны жок да. Вообще нерсе. Дайырбеков Азамат, Grand Profit Group. Ушул жабдыктарды поставка кылып бергенбиз. Ошо проект боюнча.